Ассаламу алейкум достор, мен Рима. Менден көп эле адамдар сураган суроолордун бири болуп, Америкага кантип келсек болот деген суроолордун бири. Достор, менин деген ушул видеонун баштаарымдан мурун деген айтып кетип жүргөн нерсе, ар бир жылы кандайдыр бир жаңы программалар чыгып турат Америкага келиштин жолдору жөнүндө. Кээ бир жолдор ошол моментке гана актуальный, андан кийин деген ал өтүп кетиши мүмкүн да. Ошол жолдору менен келет, андан кийин уже ал жолдору жабылып калышы мүмкүн. Ар бир жыл эле Америкага ушундай болуп турат. Эми бүгүн бирден бир азыр көптөр өтүп келаткан жолдордун бири болсо бул через Мексику. Ошол жолдордун бири жөнүндө айтып кетейин деген. Бул теманы негизи эле козгогум келген эмес, бирок деген элдердин билбестигинен, элдер туура эмес информация алып эле жолго чыгып, көптөрү жолдон кыйналып калып аткан себебинен ушул теманы ачайын деп жатам. Жана ушул через Мексику келген адамдардын кандай эмнелерди көргөнүн, кандай кылып өтүш керек экен, каерден мындай эмнени билиш керек экен, кандай документтерди даярдаш керек экен, кандай прививкаларды алыш керек экен, деги эле ушул жөнүндө от до кандай эмне кылыш керек жөнүндө ушул жол менен келген адамдардан сурап билгим келип турат. Бул видео деген ушул моментке гана актуальный болуп калышы мүмкүн достор. Может быть, ушул мен чыгарган мүнөттөн баштап бир 1-2 ай же 3 ай максимум бул видео актуальный болушу мүмкүн. Андан кийин бул уже жолдагы мындай актуальный эмес болуп калышы мүмкүн. Мен айткан методдор дагы актуальный эмес болуп калышы мүмкүн. Ошонун баарын эске алып, ушул жолдон жол менен тандабай эле койгон негизи жакшы, бирок өзүңүз тандаган болсоңуз, то кандайдыр бир нерселерди дагы билип алышыңызды туура деп эсептейм. Анда эмесе кеттик. Достор, мен эми Мексикадан жаңы өтүп келген үй бүлөдөн интервью алайын деп турам. Конечно, алардын кебетелерин көргөзбөйм, алардын да коопсуздугу үчүн. Бирок ошол информация бул жерде эң важный. Булар уже Америкага келип алышкан, азыр деген Америкада жашап атышат. Эми аттарын айтпайм. Канчадан баштап даярданып баштадыңыз, ошол жөнүндө айтып баштасаңыз. Биз негизи бияка келерден 1-1,5 ай мурда эле даярданганбыз. Негизи пландарыбыз бар болчу көптөн бери. Биз бирок акыркы 1,5 неделя, 2 неделя калганда эле аябай катуу даярданып баштадык. Билет алдык, 2 неделя калганда билет алдык. Биринчи только в эту сторону алдык, Манагуага чейин. Башынан биздин жолубуз жөнүндө айта кетсем, биздин маршрутубуз Бишкек, Стамбул, Стамбул, Мадрид, Богота, Сан-Сальвадор, Никарагуа болчу. Ошентип билет алдык. Биринчи Стамбулдан Никарагуага чейин алдык. Андан кийин Pegasus компаниясынан Бишкектен Стамбулга чейин билет алдык. Ошентип даярданып, кийин обратный билетти алдык. Сөзсүз керек экен. Билетти биз 8 майда уча турган кылып алдык да, Мадридтен, Стамбулдан. Биз авиасейлстен эле алдык. Авиакассалардан эмес, авиасейлстен эле алдык. Билет чыгып калган экен. Азыркы учурда ал билеттер чыкпай атат. Андай билет авиасейлстен табуу кыйын болуп калды. Бишкектеги авиакассалардан алса болот да. Биз негизи Америкага көптөн бери эле аракеттенип жүргөнбүз. Жыл сайын грин картага тапшырып, анан акыркы 1 жылда өтө катуу даярданып баштадык. Грин картага тапшырдык, бирок Мексиканын жолунда изучать этип баштадык. Ар кандай группаларга кошулуп, ал жактан информацияны изучать этип, кандай кетип атышат элдер, каким путем, канча акча кетип атат, ошонун баарын карап, анан билет алып баштаганбыз. Билетти бирок 1 ай мурун эле алып эле өтө катуу даярданып, изучать этип баштадык. Бүт справкаларды даярдадык, жолдо лихорадка, ковидныйлардын баарын даярдадык. Ошентип жолго чыктык. Бирок биз грин картага тапшырган болчук. Грин картанын результаты 7 майда чыгыш керек болчу, бирок биз ал маалда уже Стамбулда болуп калдык. Анан если чыгып кала турган болсо, биз аркага кетебиз деп ойлогонбуз, бирок Стамбулга жетип текшерсек чыккан эмес. Поэтому дальше Мексика менен кете турган болдук. Ошол Мексикага
8 күнү жолго чыктык через Мадрид. Мадридке өзү негизи виза керек экен, бирок биздики транзитный болгон үчүн Мадридде канча саат ожидание эле? Бизде Мадридде 7 саат ожидание болчу. Биз ошол 8 күнү Турциядан учуп атканыбызда уже кийинки маршрутка Турциядан бизге ар кандай суроолорду берди. Бизде обратный билет обязательно болуш керек экен, чтобы биз аркага келебиз. Биз турист болуп Никарагуага кетип атабыз. Вот наш маршрутный лист деп көргөзүп, бирок негизи сурабайт экен, бирок көргөзсөңүздөр болот. Обратный билетиңерди обязательно сурайт экен. Ошентип учтук. Мадридке барганда ожидание көп болгон үчүн көп адамдар VIP зонага киришет экен. VIP зона деген ошол жакта ожидание кылсаңыздар болот экен. $30 ичинде бүт условия бар экен күткөнгө. Тамак, аш, напитоктор, барный напитоктордун бүт баары бесплатно болот экен за $30. Ошол жерде күткөн аябай эле мындай удобный болот экен. Ожидание болгондо деле 7 сааттын ичинде сиз баары бир ошол Мадридте аэропорттун ичинде тамактанасыз. Тамактансаңыз ал жерде аябай кымбат чыгат. Биз 2 жолдошум экөөбүз 2 адамга бир где-то бир $18, $20 эле жок кылдык. Ошолго эле $10 кошсоңуз сиз ал жакта эс алып алсаңыз болот. Тамак ашын дагы, напитокторун дагы бүт бесплатно берет. Ошол. Дальше биз Мадридтен каяка учтук? Мадридтен биз Боготага учтук. Боготага барганда Боготада дагы Богота болобу же Богота болобу? Богота. Баргандан кийин ал жакта дагы 7 сааттай биздин ожидание бар болчу. Ал жакта деле баягындай VIP отель бар экен. Ошол отель деле киши башына $30. Ошол жакта деле ошол эле условиялар менен күтүп, ошол жакта тамактанып, ошол жакта курсактабыз, напитоктарды ичип күтсө болот экен да. Себеби Италия аэропортто отурганда ошол акча баары бир кетет экен адам баласына. Мисалы, курсак ачат, суу ичиш керек болот. Ошолордун баарын ошол жактан эле алып, биротоло уктап деле алса болот экен да. Ал жакта отель экен кадимгидей эле. Ошону колдонсо болот экен. Анан ал жакка дагы, ал жактан Боготада 7 саат күткөндөн кийин ал жактан дальше Сан-Сальвадорго учтук. Учуп атканда посадочный талон менен кошо желтая лихорадканы ПЦР тести сурашты. Аларды көрсөтүп өттүк. Ошол жерде мисалы көп сурап атышат, мисалы группалардан да кээде байкап атабыз. Мисалы ошону алыш керекпи, обязательно, не обязательно, аны текшербейт экен го, андай мындай деген адамдар угуп атабыз. Мисалы эми 300 миңге, 400 миңге билет алып, анан именно ошону албай коюп рисковать эткенден көрө, ошол 9 миң сомду коротконду экономить этем деп рисковать этпей эле лучше алып ала берген жакшы экен. Текшербей калса жакшы, текшерип калса анда көрсөтүп коебуз. Анан чымын-чиркейлер чыгат ошол жөнүндө да. Анан эми биз мисалы бөтөн жака кетип атабыз, бизге вообще эч кандай таанышы жок, белгисиз бир башка материк да. Ал жактын чымын-чиркейлери деле башкача болушу мүмкүн, чагып алса мисалы. Именно ошон үчүн болот атпайбы желтая лихорадка мисалы. Ошондон жардам бериши мүмкүн да, эми сактанганды сактайт дейт го. Ошол. Ала берген жакшы экен негизи. Анын эч кандай зыяны жок. Ошол эгер сурап калса ошонун сертификатын көрсөтүп өтүп кетесиздер. Анан ал жактан биз дальше Сан-Сальвадорго бардык. Сан-Сальвадордо да 2,5 сааттай пересадкабыз бар болчу. Ал жерде да күтүп ожидание. Андан кийин дальше Манагуа шаарына учтук. Никарагуага, Манагуага барганда учуп атканда бизге кагаз берди, ар бирибизге самолетке отуруп атканда. Миграционный данныйларды толтурат экенбиз. Ошол жерге толтурдук, полный толтургандан кийин түшүп атканда бердик аларды. Аны деле анчалык текшербейт экен, бир семьяга бир киши толтуруп койсо болот экен, мисалы данныйларды жазып.
Андан кийин биз учуп бардык. Учуп баргандан кийин таможенный контролдо бизди маршрутный листтерибизди баарын даярдап алган болчубуз. Биз турист экенибизди Манагуага келгенде доказать этебиз бар депчи, турист экенибизди. Ошентип отелдерге чейин брон кылып, Booking-тен, Кыргызстанда туруп эле Booking-тен андай акчасын предоплатасы жок отелдерди таап, ошолорго брон кылып койгон болчубуз. Аларды кагазга чыгарып даярдап алган элек. Алардын эч бирин сураган жок. Эми ар кимдин жолу ар түрдүү экен, ушул жерден да кайра айта кетейин. Аны сурабаптыр деп туруп эле биздикин неме кылып албай койгон болбойт. Ошолор Booking-ти баарын даярдап, документтерди толук алып алышыңыздар керек. Эми ар түрдүү адам болот, ал жерде деле мисалы сурап калса, таппай калсаңыз, ошол жерде кайтарып бериши мүмкүн же башка болушу мүмкүн. Эми ар түрдүү нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Рисковать этпей, ошону баарын чыгарып Манагуага баргандан кийин таможенный контролдо бизде эч бирин сураган жок, ошол документтерди же биздин маршрутный листибизди эч нерсе сурабады. Биз ал жерде баары эле паспортту бергенде таможенный пошлина сыяктуу бир нерсе бар экен. $160 төлөдүк. Аны төлөгөндөн кийин бизге миграционный карта беришти. Чыгарып беришти. Полный данныйларыбызды жазып компьютерге $160 бердик. Андан чыгарышты. Барып туруп эле сумкаларыбызды баягындай эмеден лазерный контролдон өткөрдүк. Өткөргөндөн кийин эле уже сыртка чыгып калдык. Дагы бир жолу бир нерсени айта кетчү нерсе, биз ошол жерде күтүп алчу эки түрдүү койот бар эмеспи, бирөөсү эркек, бирөөсү аял киши. Ошого биз Сан-Сальвадордо орусча эле жазып, саламатсызбы, биз ушундай сиздин койотуңузду колдонгубуз келет деп берки аял кишиге жазган болчубуз. Акчасын төлөйбүз. Мынау биз ушул кишилерибиз деп селфи жөнөткөн болчубуз. Жазып орусча эле. Анан ал окуган, жооп берген эмес. Эми биз на всякий случай эмне болот экен деп ойлонуп бараткан болчубуз. Анан аэропорттон түшкөндө эле, чыкканда эле бизди ошол аял кишинин адамдары тосуп алышты, машинасына отургузушуп, бизди Гондурас менен Никарагуанын чегарасына алып келишти. Где-то бир 4-5-6 сааттай жол жүрдүк окшойт. Жолдо бир жол тамак алып беришти, чикен. Тамак алып бергенден кийин ошол жерде бардык, отелге алып барышты. Гондурас менен Никарагуанын ортосунда бир отель бар экен, ошол чегарада. Ошол отелге алып барып жайгаштырды. Ал жакта деле уже биз саат 3-төрдө барган болсок, кечки саат 6-ларга чейин уктадык. 6-ларда ойготуп баарыбызга ужин беришти. Ал жакта тамактар эми бизге в основном жолдо именно чикен берип атышты да, тоок этинен жасалган тамактарды берип атышты. Бүт эле жанында күрүчү менен кошо. Бүт эле мисалы ошолордун баары биз бир дагы акча төлөгөн жокпуз эч кимисине. Ошонун баары $650 берген болчубуз. Эрки тосолгон аял кишиге. Ошонун ичинде баары камтылат экен да. Отель болсун, машиналар болсун, койоттор, тамак ашыбыз болсун, баары ичинде экен. Ошентип бизди отелде ужинден кийин айтышты, эртең менен саат 5-те тургула, эртерээк биз дальше чыгып кетебиз жолго деп. Макул деп биз эртеси күнү эртең менен турдук, пикаптарга салып, баарыбызды таларыбыз менен кошо чегарага алып барды. Гондурас менен Никарагуанын чегарасына алып барды. Тоонун башында экен, тоо сыяктуу бир жерге алып барды. Ал жерден машина менен жеткиргенден кийин 5 мүнөттөй пешком жүрдүк. Жүргөндөн кийин анан бир үйгө окшогон бир жер бар экен. Ошол жерде топтолуп отурсак эле нар жактан да Гондурастын номерлери тагылган машиналар келди, койоттор. Алар болсо бизди дальше жүктөп алып, алар бизди бир лагерге алып барышты. Ошол тоонун арасын аралап, аттракциондо жүргөндөй эле болдук. Аябай катуу айдашат экен тоолордо. Ошол анан автоматтарды ушактан көрдүңүздөрбү? Биз алар ошол водительдерди көрдүк да, ошол водительдерди биринчи көргөндө эле оозубуз ачылып калды. Себеби жанында пистолеттерди ташып жүрүшөт экен, кадимгидей эле чоң пистолеттерди тагып алып машинасын жанына машинаны айдап жүрүшөт экен. Анан аларды биз мурда оккон болчубуз, кээ бирлерден историяларды батышып кетиш мүмкүн булар деп.
мисалы патруль деп атышты, полис андай мындай деп сүйлөп атты да, ошону токтоп калат, бир жерден башка жака жашырып коет машинасын, бизди айдап кетип атып эле. Анан биз таң калып аттык, эми коркуп аттык бир жагынан. Полиция чыгып калса атышып кетиши мүмкүн депчи. Атышып калса эч кимге ок тийбесин деп ар нерселерди ойгой келет экен. Ошентип бир жерге алып барды, элдердин баары топтолгон бир жерге алып барды. Алып баргандан кийин ал жакта биз бир 2-3 сааттай күттүк. Ал жакта да тамак берди, сууларды беришти, биздин курсагыбыз тойгозуп. Ошол жерде Гондурастын миграционный картасын алып келип беришти. $20 ага төлөдүк. Анан ошол жерден жанагы $650 баарын төлөдүк. Төлөгөндөн кийин бизди автобустарга бөлүп автобустарга салышты. Ал жерде мисалы аябай бир 150дей адам топтолгон болчу где-то. Алардын баары эми ар түрдүү улуттун өкүлдөрү, көпчүлүгү латин америкалыктар, биздин Азия, Центральный Азиядан деле бар, Индиядан бар болчу, ар түрдүү элдер баары ошол аялдын услугаларын колдонушат экен. Ошентип биз ал жерден автобустарга отуруп алып, дальше жолго чыктык. 2 сааттай бир жол жүргөндөн кийин автобус менен кайра автобус алмаштырдык. Где-то 4 жол автобус алмаштырды окшойт. Ошол автобустарды алмаштырып отуруп, обедте чыккан болсок, эртеси күнү саат 11-12-лерге уже Гватемала менен Гондурастын чекарасына барып калдык. Ал жактан ошондо бизге айтты, айткандай, жана $650 бергенден кийин айтты, автобустар менен кетип атканыңарда, миграционка же бирөө токтото турган болсо, силер биздин атыбызды айтпагыла. Жөн эле, ошентип биз келе атабыз, биз ушинтип очередке туруп Гондурастын немесин алдык. Өзүбүз сатып алган жокпуз, акча төлөгөн жокпуз, өзүбүз эле алдык деп эле айткыла деп бизге айткан болчу. Бирок эч ким эч жерден токтоткон жок, эч ким текшерген жок эч нерсебизди. Анан бизге на всякий случай акчаңар жашырып койгула, наличка акчаңар болсо, жолдон бирөө тосо турган болсо алып коюшу мүмкүн деген болчу. Ал акчаларды деле жашырып алдык, бирок эч ким эч жерден тоскон жок. Бирок дагы бир айта койдум, кайра айтайын. Эми ар кимдин жолу ар түрдүү экен. Биздики булардыкы ушундай болуптур, бизди деле текшербейт деген эч кимге эч кандай гарантия бербейт да. Себеби ар түрдүү адам бар. Мисалы полициялар деле ар түрдүү болушу мүмкүн. Бирөөсү башка эми адам баласынан зависит этет да. Ошол. Анан биз Гватемаланын чегарасына жеткенде негизи канча наличка акча өзүңүздүн жаныңызда алып келдиңиз? Биз примерно $2000 ашыгыраак алып алган болчубуз наличка. $2500 бар болчу. Ошол кенен кесир жетти да бизге ошол убакытта. Именно ошол Мексикага кирип келгенге чейин. Ошентип Гватемалада күтүп турдук. Бизде ошол жерде айтышты, мисалы VIP, не VIP деп. Себеби баягы акча топтогондо биз $650 бергенде, кээ бир адамдар $850 беришиптир, $9 бергендер бар экен. Алардыкы VIP экен. VIP-тин разницасы деле жок экен, биз байкаган деле жокпуз. Бир эле разницасы ошол Гватемала менен Гондурастын чегарасында немелер бар экен. Бир тоо сыяктуу бир дөң бар экен, элдер басып өтчү. Ошол жерден пешком өтөт экен, эгер мисалы VIP болбой калса. А VIP төлөгөн болсо, ошол жерден машина менен отельге дальше алып барып коюшат экен. А биз VIP эмес болгонубуз үчүн ошол жерде күтүп турдук. Күтүп тургандан кийин биринчи келди да машиналар менен VIP-терди алып кетишти. VIP-терди алып кеткенден кийин биз күтүп турдук, VIP эместер. Кайра эле ошондой эле машиналар келди да, VIP эместерди алып кетти. Бизди да машинага салды. Ошол жер чегара болгончо пограничниктер турат экен, алардын алдынан тонированный айнектер менен жөн эле өтүп кеткен. Алар таанышат экен. Пограничниктер деле өздөрүнүн сүйлөшкөн немеси барбы, договору барбы кандай, тийбей деген. Ошентип өтүп кетишти. Жакшы эле өтүп пограничниктерден өткөндөн кийин эле бизди VIP эместер топтогон жер бар экен. Ошол жерге отурдук, күтүп отурдук. Баары топтолгондон кийин анан ошол Гондурастын гражданин болчу, бизди алып жүргөн. Ошол алып барды, тоонун башынан алып чыкты. Тоонун башынан алып чыккандан кийин ал жагы
немелер экен, гватемалалыктар. Гватемалалык бир кишиге дайындады дагы бизди өткөрүп берди. Өткөрүп бергенден кийин наркы гватемалалык киши өзүнүн үйүнө чейин алып барды. Тоо сыяктуу бир жерден тез эле өтүп кеттик, 10 мүнөттөй басты окшойт. Ары жагы уже равнина болчу, тоонун башында түп-түз эле жол. Үйүнө чейин бардык, ошол жерде. Үйүнө чейин барып күтүп турдук, бир аз күткөндөн кийин бизди машина менен, пикап менен кайра алып кетти. Отельге алып барды, жана виптер баары топтолгон жерге бизди алып барды. Баарыбыз ошол жерде отельде топтолдук, Гватемалада ошол жерде отуруп, анан айтышты 2 сааттай күтөбүз, 2 сааттан кийин кайра жолго чыгып кетебиз. Азыр тамак беребиз, напиток беребиз деп ушинтип напитокторду алып келип берип атышты тынбай эле. Баарыбызга бирден кола, ушинтип тамак ал жерде деле чикен с рисом алып келип берди. Курсагыбыз тойгоздук, ошол жерден жуундук, жуунганда рис алдык, бир аз отуруп. Ошол жерде отуруп мен уже эртең жетебиз. Уже бирөө буран кылып коер, место калбай калбасын деп букингке кирип, Тапочулада City Express деген отельди баар кыргыздар макташкан болчу. Неме Telegram группаларда. Ошол жактан буран кылдык, отельди буран кылып, букингден буран кылдым дагы эле. Дальше биз 2 сааттан кийин кайра эле жолго чыктык. Ошол жерде дагы бир разница болду, VIP менен VIP эместер. VIPтер бир машинага 4 пассажир отуруп атышты. VIP эместер болсо 5 пассажир отуруп атты. Аркасына 4 киши, алдына 1 киши. VIPтер артына 3 киши, алдына 1 киши болуп 4 пассажир отуруп атышты. Ошентип где-то көп эле машинага отуруп, жолго чыктык. Саат 3-4дө чыккан болсок, бир жерге барып, мисалы ошол жерде суудан проблема болот деп айтышты көптөр. Мисалы биз суудан проблема болгон жок, водительге айтып аттык, мисалы токтотуп бизге суу алып бер, акчаны берели десе, хорошо деп суу алып берип атты. Анан ал сууларды алып ичкенден кийин анан баягындай тамак убагы келгенде бизге мисалы өздөрү тамак алып берип атты. Бизге мисалы кадимкидей эле биз жеп жүргөн эле KFC, Burger King, McDonald's болсун, ошолордон тамак алып берип, суу, напитокторго чейин баарын алып берип, өздөрүнүн счетуна эле бизди багып ошентип алып келишти. Түнкү саат 3-4дө жеттик окшойт. Чек арада бир курятник окшогон бир жерге топтошту, алып барып, ошол жерде уже 150дей киши топтолдук. Баарыбыз топтолуп турганда кайра келишти дагы 75. Бул жерден айта кетчү нерсе, 150 киши дегенде СНГден кишилер эмес, баары түшүнө албасын, только кыргыздар барат, тыржа жагы дагы бир нерсе. Бул жерде көп улуттагы адамдар, достор, ушул кыз койот апараткан бүт дүйнө жүзүндөгү адамдар да, индустар, Африкадан, латиноамериканецтер, негизи эле көп башка улуттан адамдар көп экен, ошондуктан только эле кыргыздар деп түшүнүп тура эмес. Мен жана деле айтып кеттим, ал жерде латиноамериканецтер, индустар, в основном гаитиликтер бар болчу. Ар түрдүү экен да ал жерде. Биздин ошол эле жолду, маршрутту колдонгон көп киши бар экен ал жакта, көп улуттуу. Ошентип аралашып ошол жерде топтолуп турганда келди, айтышты 75-75ден 2 групп болуп тизилгиле түз болупту. Тизилип эле турсак, бир сары автобус келди, биздин баягы эски сары автобустар сыяктуу экен. Бирок чоң ичинде. Аябай чоң экен. Ичинде эч кандай сиденьясы дагы, кармагычы дагы эч нерсеси жок. Пустой. Бир эле водительдин сиденьясы бар экен. Анан ошол жерге 75 кишинин сумкаларыңарды салгыла деди, сумкаларды бердик, аркасына тизди, анан өзүбүздү пресстеп эле ошол машина автобуска тыгы баштады, 75 киши батып кеттик да. Бир 10 мүнөттөй жол жүргөндөн кийин кайра түшкөндөн кийин Банановый поляга бардык. Ошол Банановый поляны аралап, бир 15 мүнөттөй жол жүрдүк. Анан чыксак эле ары жагынан кайра эле ошол эле автобус, кайра ага чыктык, сумкаларыбыз менен кошо эле. Бир 5-10 мүнөттөй жүргөндөн кийин ал менен дагы бир айыл сыяктуу бир жерге бардык, чек арада. Анын ичин бир аз 2 мүнөт, 3 мүнөттөй басканда бирөөнүн үйү бар экен. Ошол үйгө топтолдук, ошол жерден кайра эле суу сап калган болчубуз. Сууду ошол жерден бирок сатышты бизге. 1 литр суусун $1 сатышты. Ал жерден
суларды ичип өзүбүзгө келип отуруп эле 1 сааттай күттүк. 1 саат күткөндөн кийин анан сууга алып барышты. Речка бар экен. Ошол речканын боюна алып барып, бизди ошол жактан баллонго отургузуп 5 метр тарткандан кийин эле суудан түшкүлө деп кеч өтөсүңөр деп айтып калышты. Испанча айтып атты. Эми испанча түшүнбөгөн үчүн биз ошол ойлогон болчубуз да, ал речка аябай чоң деп. Агызып кетиши мүмкүн, чукур болсо керек, крокодилдер болушу мүмкүн деп ар нерсени ойлоп аткан болчубуз. Биз этият болуп барайлы деп. Өтүп кетели, сен аман деп отурсак эле баягы бала түшкүлө төшкөн өтөсүңөр сууду кечип дегенден коркуп. Анан кийин көрсө, ал суу аябай эле жапыз эле суу экен, тизеге деле жетпейт. Аны кечип эле өтүп кеттик. Асты кум экен, жумшак. Ошону кечип эле өттүк. Өткөндөн кийин эле кайра тизилип, банановый полялардан дагы бир аз бастык. Баскандан кийин анан портер сыяктуу бир артында борт аябай бийик бир машина келди. Ошого 30 кишинин баарына чыктык аркасына. Аны менен дагы где-то жарым саат жол жүргөндөн кийин бир айылдын ортосуна барып калдык, талааларды аралап барып. Анан ошол айылды аралап бир аз баскандан кийин, 5 мүнөт баскандан кийин жанагы Асма көпүрөгө жеттик. Асма көпүрөгүнү баарыбыз басып өттүк. Асма көпүрөгөн өткөндөн кийин эле Коркунучтуу экен ошо Асма көпүрөгү? Асма көпүрөгү аябай коркунучтуу экен. Мисалы аял киши болсо коркушу мүмкүн да. Ал мисалы кыймылдап турат экен. Анан жыгач баягы сынып кетпей деген да ар нерсе ой келет экен да. Эски экен да, аябай. Анан бир чыкканда биз общий баары чыгып узун болуп мостко тизилип басып өтүп кетип да, эми оор болуп кетип, үзүлүп кетпей да ар нерсе ой келет. Бирок өтүп кеттик. Ал жактан өткөндөн кийин Мексиканын таксисттери тосуп алышты бизди. 7 кишинен топтоду да 25 мүнөттөй жол деп айтты шаарга чейин. Макул деп ошентип отурдук. Таксиге отургандан кийин анан бизди отельге чейин алып келди дагы. Отелдин алдынан бизди тизип, сүрөткө тартып, жанагы айыл кишиге отчет жөнөтүп койду. Ошон менен получается Манагуадан Мексикадагы Тапачуладагы отельге чейинки жолдун баары $650 болду да. Получается ошол айыл киши $650 алды эже. $650 алды баары ошонун ичинде камтыды. Биз получается 9 күнү эртең менен саат 10-да келген болсок, 13 күнү, 12 күнү эртең менен саат 11-де уже Тапачуладагы City Express деген отельде болдук да. Получается ровно 3 күн жолдо жүрүбүз. Отель баары кошулуп. Ошо City Express деген отельге жайгашкандан кийин биз немеге регистрация болдук, жана программага CBP One деген приложенияны скачать этип, Android телефонго скачать эттик да, регистрация болуп, уже заявканы таштап койдук да, жандай фейк локация кылыпчы, GPS өзгөртүрүп. Мехикого же чегарага жакын шаарларга койсо, заявка таштаса болот экен да. VPN менен деле колдонсо болот экен. Бирок Android'терден болот экен да, iPhone'дон болбой койду. Ошентип заявка таштадык. Ушул жерден айта кетчү нерсе, Кыргызстанда туруп деле жолго чыгардан мурун уже заявка таштап, ушинтип CBP One'га регистрация кылып баштаса болот экен да. Ошол жагы бар экен. Бияка келип, мисалы канчалык көп таштаганда ошончолук көп шанс болушу мүмкүн да. Мисалы Кыргызстандан итак эле заявка таштаганда дата кармай турган болсо 14 күндөн кийинки кармалат да. Ошону дагы эсепке алып, ошентип Кыргызстанда туруп заявка таштаса да болот экен. Биз Тапачуладан туруп алып, мисалы iPhone'дон заявка таштаган аракет кылганда, Мехикого же чегарага жакыныраак шаарларга келгиле деп жазуу чыгат да. Android менен фейк локация кылып, мисалы Мехикого коюп туруп таштаганда заявка кетип атты да. Азыр мурдагыдай болбой калыптыр. CBP One дагы азыр адам кишинин өзүнөн зависит этпейт экен. Лотерея сыяктуу тандайт экен программа өзү. Ошон үчүн каждый день эртең менен бир жолунан эле таштап коюп болду экен да, күтүш керек экен только. Силердин учуруңарда? Биздин учурубузда деле ошондой болду да. Мурдагы бизден мурункулар барган убакта алар өздөрү күндө эртең менен кирип алып, бош окошкаларды таап, өздөрү
таштачу экен да, заявка таштап анан кармачу экен датаны. Азыр датаны адам өзү кармабайт экен. Программа кармайт экен да. Ошо. Биз ошону регистрация кылгандан кийин почтабызга подтверждение келди. Ошол подтверждениени распечатка кылдык дагы. Ошол распечатанный письмону алып барып, вокзалга барып, билет алдык автобуска. Мехикого. Мехико жылайлы да. Биринчи Охака деген шаарга чейин автобус менен келдик. Андан кийин Охака деген шаардан Мехико деген шаарга учуп кеттик да, Борбор шаарына. Учуп кеттик эмес, жылып кеттик автобус менен. Негизи кандай немелер, методдор бар экен ошо, например, Мехико Ситиге жетиш? Ошол жерден мисалы Тапачулага жеткенден кийин ар ким ар нерсени предлагать этип баштайт экен. Мисалы группалардан деле көөгө отобуз, катер менен алып кетебиз дегендер бар экен, койот менен алып кетебиз дегендер бар экен. Бирок бизге эң макул келгени бул автобус болду да, себеби билеттин баасы болгону $30, $50. Катер менен кетем дегендер болсо, океан менен катерге отуруп алып кете тургандар $700 баштап $1200 чейин деп айтып атышты да. Бул эми ал океанда мисалы катерде опасный болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, анан кебирлерден уктук, немеде барып камыштардын арасына токтотуп коюп атты, ошол жерде чымын-чиркей чыгып атты дегендер деле болду. Ошон үчүн эң жакшысы ыңгайлуу комфортный автобустарда кетет экенсиңер. Ошол автобуска алган жакшы экен да. $50 болот. Жерде деп кой. Кандай болсо да жерде, еще арзан, выгодный, еще и комфортный автобус. Кайыкта, катерде кыйын деп, мисалы океанда ачык асман, бүт эле ачык жерде. Ал бир болсо яхта болсо экен, эми ал башка. Ал катер болот атпайбы, обычный эле. Опасный. Анан ошентип автобус менен мисалы келе атканда посттордон гаилер тосушу мүмкүн экен. Мисалы алар разворот кылып бериши да мүмкүн экен. Мисалы разворот кылган чакта деле 10 жолу разворот кылса деле ошону менен келген выгодный экен да, катерге караганда. 10 жолу $50 болгондо ошо $500 болот да. Ал баары бир выгодный болот атпайбы наркага караганда. Ошондо ушул автобусуңар койоттор мененби же болбосо өзүңөр эле чартерный автобус алгансыңар? Өзүбүз эле, мисалы Мексиканын ичиндеги эле внутренний эле автобустарга барып кадимгидей эле билет алат экенсиз. Билет алайын дегенде дагы ошол CBP-га регистрация кылганың жөнүндө письмону көрсөтүш керек экен, сөзсүз. Мына мен регистрация болдум, Мехико ошон үчүн кетип атам деп вокзалга барганда анан ошондо билет сатышат экен да. Силер иностранный гражданин болгон үчүн, ошондой болгон үчүн. Анан ошентип билет алып бардык. Биз жолдо гаилер бир жолу эле тосту постта. Ошол жерде 500 песодон бердик. 500 песо биринчи постто ар бир кишиге 500 песодон берип өттүк. Анан кийинкисинде уже уктап калып турбуз. Уктап калган убактарда мисалы байкабай деле өтүп кетебиз экен, текшерсе деле мисалы байкабай калышы мүмкүн экен да. Байкап калса акча алат экен, токтоткон жерде 500 песодон берүүгө келип аттык. Biz 2 жерден бердик. 500 песо деген примерно канча доллар? 500 песо деген примерно $30 болуп калат. $30 болуп калат да где-то. Ошентип эле келип калдык. Общий акча кеткен акча бизге мисалы 30дан 3 жолу 120 болсо, 50ден 2 жолу 320 кетти да ошол жолго мисалы Мехикого келгенге чейин. Ушул жерден бир айта кетчү нерсе достор, бул бала деген өзү английский билет, анан кийин бүт жолун өзү планировать эткен, өзү жанагы автобуска болбосун, отельдерди бронировка кылбасын, бүт документациясын кылбасын, баары өзүнүн күчү менен, баарын өзү күчү менен кылган. Баардык бронировкаларды, баардык сайттардан бир нерселерди таап, кайсы жол менен эмне экенин баарын өзү күчү менен кылганды. Дагы бир жолу эскертейин. 2 адамга. 2 кишиге. Ал келинчек көзгө. Анан ошентип келип калдык Мехикого келип эле, ал жакта деле мисалы Охакага жеткенде Bookingден отель бронировать этип койгон болчубуз. Түндө келгенибиз үчүн квартира издеп кыйналбайлы деп отельге барып отельде калдык. Эртеси күнү анан
квартира таптык дагы, апартамент таап, ошол жака чыгып кеттик. Негизи Тапачулада жүргөндө уже бул Мексикада ошондо мындай эшикке чыкканда кармап кетиши мүмкүн, адамдарды урдап кетиши мүмкүн дегендер да бар да. Ошолор кандай болот экен? Сен, например, эмеге билетке, автобуска билет алганы баратканда ушундай коркунучтар болдубу? Болгон жок, себеби биз отелдин оозуна чейин такси чакырып, вокзалдын оозуна чейин барат, күтүп туруу дедик. Мисалы күткөндө дагы бир аз акча берип койдук. Ошентип таксилерди ошентип колдонуп аттык да. Көчөгө мисалы пешком көп эле баскан жокпуз. Жаныбызда эле Walmart бар болчу, Walmartка чыгып келип аттык. Негизи салыштырып караганда Тапачула шаары анчалык эле опасный шаар эмес экен. Мехико деле ошондой. Именно мына приграничный шаарлар опасный деп айтышты да. Ларедо болсун, Рейноса болсун, ушулар опасный экен. Эң опасный Ларедо экен да. Ал жерде дагы айтып бересиң. Эң опасный ошол Ларедо шаар экен. Анан эми Мексикага жеттиңер. Мексика Сити, Мексика Ситиде канча күн жаттыңар? Кандай отель таптыңар же жандай Airbnb таптыңарбы, эмне кылдыңар? Airbnb'den biz kvartira таптык. Kvartira таап, чогуу келген, бирге келгендер менен бирге квартира снимать эттик. Airbnb'den таап, ошол квартирада бир 10 күндөй жашадык. Өзүбүз продукт алып келип, биз 12 киши болчубуз. 12 киши баарыбыз ошол квартирада жашадык. 5 комнаталык квартира снимать этип алып. Ошол квартирада тамак жасап аттык, продукт алып келип алып өзүбүз. Квартираны өзүң эле снимать эттиң же дагы бирөөлөр аркылуу снимать эттиңби? Жок, өзүбүз эле Airbnb менен эле снимать этип ошондо. Бешөөбүз бирге эле, бир киши эле снимать этип, калганыбыз ошол кишиге акча топтоп берип эле ошентип жашадык. Продукт алып келип жашадык. Тамак жасап ошентип жеп жашап аттык. Жума күндөрү Мексикада мечиттер бар экен, мечиттерге жума намазга барып аттык. Ал жакта деле толтурак өзүбүз мурда бирге келген адамдарды көрүп, сүйүнүп, ошолор менен кайра баарлашып аттык. Ошол 10 күн жашагандан кийин анан случайно Telegram группаларынын бирөөсүндө угуп калдык. Бирөө CBP-ондан дата кармай албай, жөн эле барып суранып кирип кеттим деп жазган болчу. Ага ишенбей биз 2 күн ойлонуп эмне кылгычак, Рейносада болчу ал. Баргычак кирип кетти, башка ал жолду уже жаап салышыптыр, андай менен эч ким кире албай калыптыр. Баягы өткөн кишинин аркасынан деле 5-6 өзү өткөн экен. Анан элдер баары баштагандан улам ал жакта жаап салышыптыр, Мексиканы сиздер өткөрбөй коюптур. Анан биз барып уже кире албай калдык. Биз дагы 2 күндөн кийин бардык да Рейносага. Рейносага түнкү саат 5-те учтук. Эртең мененки саат 5-те учтук. 5-те учканыбыз үчүн эч кандай проверка деле болгон жок. Биз онлайн эле регистрациядан өтүп койгон болчубуз. Көп деле проверка болгон жок. Кээ бирлерди разворот кылышыптыр. Мисалы, бир экөөсүнөн уктукта кыргыздардан разворот кылды. Мехикода аэропорттон учурбайт экен, CBP-ондан очередь кармабайынча учурбайт экен дегенден биз түнкү саат 5ке алган болчубуз. Ошентип эч ким нерсе кылбай эле учуп кеттик. Рейносага бардык. Барганда эле офицерлер, миграционныйлар карап турат экен. Ал жерде 500 песодон паспортубузга өзүбүз эле салып паспортубузду бердик. Паспортубузду кийин пустой кылып алып чыгырды. Аэропортто топтолуп, анан ошол жерден аэропорттун таксисттеринен сүйлөшүп, ошол Хидальго деген портко бардык. Барсак уже ал жол жабылып калган экен, кире албадык. Кире албай анан ошол Рейноса деген шаарда болчу. Отель таап, ошол жактан отельге барып жайгаштык. Бир күнгө, бир суткага акчасын төлөп жайгаштык. Жайгашкандан кийин түндө жатсак бирөө жазып калды, ошол Ларедо жактан ошентип кирдим депчи. Мунусунда биз уже давайте убакыт кетирбейли дагы, эртең менен эрте туруп, жолго чыгалы, Ларедого барып, биз дагы аракет кылайлы деп бирге баргандар менен сүйлөштүк дагы. Эртеси күнү автобуска билет алып, Рейносадан Ларедого, Монтеррей деген шаардан пересадкасы менен алдык. 7 саатта жетип бардык. Кечки саат 10-дордо барсак аэропортто жетип туруп эле сразу Didi деген приложение менен такси чакырдык. Немеге, вокзалга. Вокзалдан эле сразу портко бардык да. Портко барып эле 5 песодон баягы турникетке салып эле кирип кеттик. Мексиканецтер эч ким жок болчу, эч ким тоскон жок. Барып эле
ошентип кирсек эле wait for officer деген жазуу бар экен, границада, нейтральный зонада. Ошол жерде турсак эле офицер келип, "Не болду?" деп сурады. Американский офицер келди да. Барып айттык, биз ушинтип беженец болуп келдик, убежище сурап жүрөбүз десек, каяктан болосуңар дейт. Кыргызстан десек, хорошо деди дагы эле. Могу жерде туруп тургула деди. Тургула, канча кишисиңер деди. 12 кишибиз дедик. Макул деди. Башка эч нерсе сураган жок. Силер күтүп тургула деди. 5 мүнөттөн кийин кайра келди дагы. Менде азыр ичкертте дежурный офицер экен. Ичкертте азыр 30дай киши бар. Алар аябай көп. Мисалы аларды баарын биздин допрос кылгыча убакыт көп кетет аларга. Убактым баары эле ошол жака кетет. Мен силерди көп күтүрүп коюшум мүмкүн могу жерде. Кааласаңар барып отелге барып эс алып келсеңер болот. Мен силерди мажбурлабайм бул жерде күткүлө деп. Бирок мен силерди приму. Я вам не отказываю деп ошентти да. Ошентти эле жооп биз 2 күн болсо деле бул жерде күтөбүз да. Аны макул деди анда күтүп. Бирок ага чейин силер бир историяга кабыл алгансыңар, Аны да айтып берейин. Биз именно Лареданы аябай опасный деп айтышкан негизи бизди предупреждать этишкен, жанагы кирген эже дагы аябай опасный экен, көчөгө вообще чыкпагыла деген болчу. Анан көрсө биз бирге келген 12 киши келдик дебедимби? Ошол жерде бир экөөсү сигарет чеккени чыкканда мексиканец ошол Мексиканын картелдеринен бирөөсү, картелдер бар экен ошол вокзалда, иностранецтерди кармап кетип, ар нерсе кылган немелер бар экен, элдерди уурдаган ушундай адамдар бар экен да. Ошолор эле кармай калып, силер туристсиңер, немесиңер, Америкага өткөн келгенсиңер, силерди биз өткөрөбүз деп айтыптыр. Переводчик менен экөөсү сүйлөшүп калган. Жок, биз туристпиз десе дагы ишенбей, жок, сен турист эмессиң, Америкага өтүш үчүн келгенсиң. Биз аркылуу өтөсүң дептир. Десе жок эле, жок деп ошентип. Кайсыл отелге барсаң да, ама жазып кой, мына номерим деп, WhatsApp номерин бериптир. Барып силерди алып кетебиз, биздин отелге барасыңар десе, жок, мен отель бронь кылып койгом, мен өзүм биякта туристмин деп ошентип шарт этип, такси келсе, аны такси менен чыгайын деп атканда баягы водительге келип, водительден номерин да алыптыр да, водительдин дагычы. Мен сага чалам, кайсыл отелге таштаган болсоң, ошону айтасың. Хорошо дептир. Жакшы, бактысына аял киши болуп калыптыр да, таксинин водителичи. Аял кишилер эми көп коркпойт эмес, баягы эркектер мисалы эркек бир нерсе кылып коет деп коркушу мүмкүн да, аял кишини не кылмак эле деп коркпойт экен да. Жолдо келип атып, анын аркасынан баягы погоня кылыптыр жанагы картелчи, машина менен таксинин аркасынан айдаганда, анын берки эже айтыптыр, переводчикти ачкыла деп, переводчикти ачканда айтыптыр. Булар кишилерди уурдап, ушинтип органга сатат, булардан качыш керек, мен силерди азыр барып токтотом. Урган бойдон кайсыл жакка барасыңар да, кирип кеткиле, качып. Булар опасный, булардан этият болуш керек деп ошентиптир. Ошенткен экен, анан макул деп биздикилер түшүп туруп эле сразу портко карап качат. Турникеттен акчаларын салып эле бат-баттан өтүп аркабыздан келип калышты. Ошол. Андан кийин күтүп отурдук биринчи семейныйларды, аял кишилерди киргизишти 4 сааттан кийин, 6 сааттан кийин. Калганын бир 20-22 сааттай күттү, калган бойдоктор, эркектер. Алар 22 саат күткөндөн кийин аларды дагы киргизип, аларды дагы өткөрүп, ошентип Ларедо деген Американын Техас штатындагы Ларедо деген шаарга ошентип кирип калдык. Америкада. Америка уже совсем башкача экен. Таптаза чыкканда эле сразу байкалат экен. Ошол. Допросто мисалы собеседование кылганда бизден көптөгөн нерсе сураган жок. Поручитель сөзсүз керек экен, поручительдин даныйларын полный, паспортный данные, аты жөнү, адреси, zip почтасы, телефон номерлерин сурады, анан эмне иш кылат деп сурады. Ошолорду айттык, баарын айттык, анан соттор назначить этип дагы эле, колубузга кагаздарыбызды чыгарып берип койду. I-94 деген форма берди бизге. CBP-ны кармап киргендерге деле ошол форманы берет экен да негизи. Негизи поручитель керек экенби? Обязательно поручитель болбосо ал жерден киргизбейт да. Уже эң главный
Адам поручитель болуш керек, себеби Америкада тосолгон бирөө болуш керек экен да. Болбосо болбойт экен. Кээ бирлерди көрүп угуп аттык биздин жаныбыздагылар, кээ бирлери мисалы Америкада жүргөн бирөөлөрдү тауып, поручительдерди акча төлөп, ошентип поручитель кылып даныйларын жазып атты да. Ошондойлор деле бар. Тааныштары жок болсо, группаларга сурап, поручитель керек дегенде, мен поручитель болуп бере алам дегендер чыгат экен баары акчага.